Өзгөчө мына быйыл бизде инвестициянын сыртка чыгып кетиши салыштырмалуу мурдагы жылдарга караганда көбүрөөк болуп калып атат да, көбүрөөк болуп кетип атат. Ошонун себебин тез аранын ичинде терең талдап, мына өкмөт башчы, министрликтер же болбосо ошол экономика министрлиги талдап туруп кандайдыр бир чараларды көрүш керек да. Ошону айтып келип атам. Демек, инвесторлорго кандайдыр бир биздин шарттары туура келбей калып атат же болбосо ушундай деген ойду айткым келет. Ошондуктан алар сыртка чыгып кетип атат. Отток көп болуп атат. Ошол Кытай Республикасынан, мына Казакстандан былтыркыга салышканда абдан көбүрөөк болуп кетип атат, чыгып кетип атат да инвесторлорубузчу. Эми өкмөт аракетин кылып атат, бизнести текшерилбесин деп атат, шарт түзөлүк деп атат, өкмөт башчыбыз дагы айтып атат. Бирок айткандан дагы практика иш жүзүнө ашырышыбыз керек деп айтат элем да. Эгер чындыгында ошондой аткарылган болгондо бүгүнкү күндө мүмкүн бизде келген инвестициябыз көбөйүш керек болчу да. Тилекке каршы бүгүн оттокто көбүрөөк болуп калып атат. Ошону айтып кетет элем. Анан эми шарт түзгөндө ар бир өкмөт башчы келгенде айтабыз. Өкмөт келгендечи биз жөн эле бейиш кылабыз инвестициянын, биздин Кыргызстанга келсин, мындай шыбыт шарттарды түзөбүз деп. Бул комплекстүү бир көз караш менен келиш керек деп атам да. Бул ошол бүт мыйзамдардын дагы керек болсо өзгөртүүлөрдү кийирип, салыктык дагы кодексин да карап чыгып, анан мен дагы бир нерсени айтып кетем. Кайра эле салык кодексине дагы өзгөртүүлөрдү кийире бербешибиз керек. Мен мында көтөрүп жүрдүм буга чейин дагы бир акыркы 1-2 жылда биз 25тен ашык салык кодексине өзгөртүү кийирип койдук да. Анан бир инвестор келатса, бизге стабилдүүлүк, туруктуулук керек деген ойду айткым келет да. Бир инвесторубуз келаткан болсо, биздин мыйзам менен эсептейт. Мен момунча акча бул жерге салсам, аны эртең 2 жылда иштейт, мен заводтун болобу, ишканам болобу деген болсо, анан биздин азыркы бүгүнкү күндө мыйзам менен иштеп чыгат да. Ал баарын жасап куруп койгондон кийин эртеси күнү салык кодексин өзгөртүп, салыкты көбөйтүп койсок, жолу анда кандай болот анда? Ал банкрот болуп калат. Мисалы үчүнчү, ошондуктан мен айтат элем, мына бизде туруктуулук так керек да. Туруктуу бир саясат, салыктык саясат жүргүзүш керек. Өкмөтүбүз да туруктуу иштеш керек. Кайра бат алмашпаш керек. Туруктуу иштеп, ошол шарт түзүп берип, анан мындай ишенимдүү бир кепилдик инвесторлорго беришибиз керек да.